Siz менен биздин бактылуулугубуз бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөт жашоосуна коюлган. Тактап айтканда, качан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам көрсөткөн жашоо менен жашай турган болсок, ошондо гана толук бактылуу болобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жашоонун ар бир тармагын көргөзүп кеткен. Ичип жешти, кийим кийиштүү, уктап туруш, Алла берсе мамилелер бүт нерсени көрсөтүп кеткен. Качан биздин жашообуз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам көрсөткөндөй боло турган болсо, ошондо гана толук ийгиликке жетебиз. Мына ошондой пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүнүн бири бул белек берүү жана алуу. Белек берүү бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү болуп эсептелет. Көптөгөн хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам түрдүү адамдарга түрдүү белек бергендиги айтылат. Бир адамга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тамак берген болсо, бир адамга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кийим берген, дагы бир адамга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам акчалай белек берген. Жана ошол түрдүү белектерди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дайыма берип турган. Демек пайгамбарыбыздын сүннөтү болуп эсептелет бул белек берүү. Белек берүү менен адамдын ырыскысы мол болот. Бул туурасында пайгамбарыбыз айтат: "Силер бири-бириңерге тамактын белегин берип тургула, себеби ушундай кылуу силердин ырыскыңардын мол болуусуна себепчи" дейт. Жана белек берүү менен адамдардын ортосунда туура эмес мамилелер жок болот жана сүйүү мухаббат пайда болот. Себеби пайгамбарыбыз хадисте айтат: "Тахадду тахаббу", силер бириңерге белек берип тургула, ошондо силердин ортоңордо сүйүү мухаббат пайда болот дейт. Жана адамдын жүрөгүндө бири-бирине болгон жек көрүштөр, көрө албастык жана жаман сыпаттар кетет. Сафван бин Умайя радыйаллаху анху айтат: "Мен мусулман болгонго чейин пайгамбарыбыздан өткөн дагы эң бир жек көргөн адамым жок эле" дейт. Бирок качан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мага өтө көп белек бере бергендиктен мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды өтө катуу жакшы көрүп калдым дейт. Белек берүүдө эң биринчи адам Алланын ыраазычылыгын көздөш керек. Себеби адам кайсы эле амалды Алланын ыраазычылыгы үчүн кылбай турган болсо, анда ал амалга эч кандай сооп болбойт. Ошол себептен белек берип жатканда да эң биринчи Алланын ыраазычылыгы үчүн бериш керек. Жана ошондой эле ошол берип жаткан нерсеси, белеги бул таза, адал жол менен келген нерсе болушу керек. Себеби адам арам жол менен тапкан нерсесин же бир шектүү нерсени белек бере турган болсо, ал сооп табан деп балким күнөөгө дуушар болуп калат. Ошол себептен таза, адал нерселерди гана белек кылуу керек. Жана белектин дагы адептеринен белекти өзүнүн жакын туугандарына берүү, бул дагы белектин адеби болуп эсептелет. Албетте белекти кимге кааласа да берсе боло берет, бирок адам жакын туугандарына белек берүүсү менен адам баласынын соогу дагы да көбүрөөк болот жана тууганчылык мамилелер дагы бекемделет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жубайы Маймуна радыйаллаху анха өзүнүн бир жолу бир кулун азат кылат. Анан ошол туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кабар бергенде пайгамбарыбыз айтты: "Эгер сен ошол кулуңду тайкелериңге бергенде, анда сага соо көбүрөөк болмок" деди. Себеби белекти туугандарга берүүдө биринчиден белектин соо болот, экинчиден тууганчылык мамилени куруунун дагы соо берилет. Жана ошондой эле диндеги улуу адамдарга белек берүү дагы бул мустахаб амал болуп эсептелет. Себеби сахабалар дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын муктаждыктарына дайыма көңүл буруп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга дайыма түрдүү белектер жөнөтүп турушат эле. Ошондуктан бүгүнкү күндө дагы биз динде улуу адамдарга белек берип, аларга мухаббат кылып турубуз. Бул дагы жакшы амал болуп эсептелет. Андан кийин белек бергенде ошол белекти берип жаткан адамга жаккан нерсени берүү, бул дагы белектин адеби болуп эсептелет. Ар бир адамга өзүнө ылайыктуу жана адамга жаккан жагымдуу нерселерди белек кылуу дагы бул белектин адеби болуп эсептелет. Белектин дагы бир адеби белекти берген белекти кайра кайтарып алуу. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисте айтат: "Ал-аиду фи хибатихи кал-калби яқиу сумма яуду фи қойихи". Белек берип туруп кайра аны кайтарып алган адам кусуп туруп кайра ошол кусундусун жеп алган ит сыяктуу дейт. Ошол себептен бирөөгө белек бере турган болсо, кайра ал белекти кайтарып албоо керек. Жана белекти берүү кандай сүннөт болсо, белекти кабыл алуу дагы ошондой сүннөт. Жана качан сизге белек берилсе, ошол белектин ордуна кайра жакшыраак нерсе берип кой дагы бул сүннөт болуп эсептелет. Себеби Айша энебиз айтат: "Анна набийя саллаллаху алейхи ва саллам кана яқбалул хадията ва юсибу алейха". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнө берилген белектерди кабыл кылат эле жана анын ордуна кайра бир нерсе берет эле дейт. Жана суралбастан жана үмүт кылбастан белек келип кала турган болсо, анда ал белекти кабыл кылып кою керек. Себеби пайгамбарыбыз айтат: "Ида утита шай'ан мин гайри ан тас'ала фахуд ва кул ва тасаддак". Качан сага бир нерсе сен сурабастан туруп бериле турган болсо, сен аны алгын, жегин жана садака алгын дейт. Ошол себептен сизге качан белек бериле турган болсо, аны кайтарбаш керек. Себеби белек берип жаткан адам өтө жакшы ниет менен сизге мухаббат кылган себептен же мухаббат пайда кылуу себептен өтө бир өзүнүн колунан келген белегин берет. Качан сиз аны эгер албай кое турган болсоңуз же аны аз деп эсептеп кое турган болсоңуз, анда ал адамдын дагы көңүлү ооруп калышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз айткан: "Эгерде мага бир койдун ширага белек кылынса, мен ошону да кабыл алам" деген. Ошол себептен белектерди кайтаруу
жакшы эмес. Албетте эгер ошол белекте үзүр боло турган болсо кабыл албай турса болот. Мисалы берип жаткан белек бир арам жол менен келген болсо же бир шектүү жол менен келгенибизге маалым болгон болсо андай белекти кабыл албоо дурус болот. Жана ошондой эле берип жаткан адамдын дагы ниети туура эмес боло турган болсо ошол учурда белек кайтарса болот. Мисалы ошол белек аркылуу Алланын ыраазычылыгын көздөй эле балким сиз аркылуу ошол бир пайдага жетмекчи болсо же ушундай жолдор менен келе турган болсо андай белекти дагы кайтаруу дурус болот. Андан башка учурларда белекти кабыл алыш керек жана көп белек берип туруш керек. Себеби бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өтө чоң сүннөтү болуп эсептелет. Алла таала баарыбызга айткан уккан сөздөр амалга мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру давана алхамдулиллахи роббил алемин.